улуу эл, улуту бар, нарты бар. Келген жалпы конокко учурашмай салты бар. Эзелки эл нускалуу, тарыхы бар, тили бар. Кыргыз деген ат менен сыймыктанчу калкым бар. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз калкым, мекендештер. Бүгүн бизде салтанат, бүткүл дүйнө жар салат. Улуу мундан келаткан тил майрамы жаңырат. Урматтуу кыргыз калкым, урматтуу коноктор, жалпы мекендештер, сиздердин бүгүнкү жалпы дүйнөлүк эне тил майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Анда эмесе эне тилим, кыргыз тилим дүйнөлүк майрамдык кечени ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз тили улуу тил болуп, кылымдарды карыткан. Улутубуз ушул тилде орун алган тарыхтан. Эң зор асас манастыда сактап келген ушул тил. Жазбаса да оозму-ооз айтып келген байыртан. Эң байыркы калкыбызды сактап келген ушул тил. Бүт дүйнөгө кыргыз элин дамтап келген ушул тил. Укумдардан тукумдарга салт санааны мурасты төкпөй, чачпай, бүлүндүрбөй бактап берген ушул тил. Ата бабам азбектеген адилеттүү улуу тил. Акындарын сүрөттөсө эң бир кооз сулуу тил. Ак мөңгүлү ала тоодой сүрлүү жана бийик тил. Нур тараткан, дил тазарткан касиеттүү ыйык тил. Ысык көлдөй мөлтүр таза, эң маанилүү терең тил. Толкундардай толкупташкан бай көлөмдүү бирең тил. Өз көзүңдүн карегиндей аяп ушул тилиңди башкаларга шылдым болбой таза бойдон сактай. Тилин чанып өз тилинде сүйлөбөсө айрымдар, боорум ачып ичим ооруп кадимкидей кайгырам. Өз тилиңди барктабасаң, эне тилди сүйбөсөң, анда сенин кайсыл жерде маңкурттардан айырмаң. Кыргыз тилин так билбесең, изден, оку, иликте. Түк акың жок түшүрүүгө тил деңгээлин бийиктен. Улуулардан алган тилди бурмалабай, бузбастан, таза бойдон өткөрүп бир муундарга кийинки. Мен тилимди абдан сүйөм, тилим менен бийикмин. Бүгүнкү майрамдык кечебизди баштоо үчүн Москва кайрыктары Адай клубунун жетекчиси, ошондой эле Россияда кыргыз коомунун Атайын Москва областы боюнча ыйгарымдуу өкүлү Багыт Бапановду чакырабыз сөзгө. Урматтуу мекендештер, кыргыз элчилигинин өкүлчүлүгү, сакалдар, диаспора активисттери, сиздерди бүгүнкү эл аралык эне тил күнү менен куттуктайм. 21 февраль ЮНЕСКО тарабынан эл аралык эне тил катары белгиленген. Бул күн 1999 жылы Бириккен Улуттар уюмунун агартуу илим жана маданият маселелери боюнча уюму ЮНЕСКО тарабынан жарыяланып, ошондон бери жыл сайын маданий жана тил байлыгын өркүндөтүү максатында белгиленип келе жатат. Учурда дүйнө жүзүндө 6700дөн ашуун тил катталган. Тилчи окумуштуулардын маалыматына таянса, ар бир 14 күндө дүйнөдө бир тил жоголуп кетүүдө. Бул тилдер
ошол тилде сүйлөгөн саналуу кишилердин акыркылары дүйнө салып кетишине байланыштуу жоголууда. Эгер мынтип отурса, ушул 100 жылдын соңуна чейин дүйнө тилдеринин тең жарымы биротоло жоголуп кетүү коркунучуна туш келиши ыктымал. Мындай тилдердин катарына 200ге жакын адам сүйлөгөн кет тилин кошсо болот. Бул тилди Сибирдеги Енисейдин өйдө жагындагы айрым кыштактарда гана угууга болот. Ошондой эле Оғазстанда 100 чакты адам сүйлөгөн Тирахит тили да бар. Арменияда 50ден ашык адам сүйлөгөн Ламбарен тили да жоголуп кетүү коркунучундагы тилдердин катарында турат. Гарвард университетинин тил аалымы, жоголуп кетүү коркунучундагы тилдер институтунун директору Григорий Андерсон тилдин жоголуусун мындай жагдай менен байланыштырат. Басым кылган тилде сүйлөгөн эл же этникалык топтор негизинен экономикалык жактан кубаттуу. Көпчүлүк же кайсы бир этникалык топтун үстөмдүгү астында экономикалык активдүүлүк күчөгөн шартта социалдык экономикалык өсүү же байлык топтоо жолунда ошол тилди колдонуу керек болсо, көп адам ошол жолду тандайт дейт. Тил адистери мындай болбогон учурда анда ошол азчылык социалдык кысымдарга кабылышы мүмкүндүгүн айтат. Андерсонун пикиринде азчылыктын тили көбүнчө ишкерлик жагдайда көп колдонулган тилдерди үйрөнүүгө унутула баштайт. Ошентип үстөмдүк кылган элдердин тили азчылыктын тилин колдонуудан чыгарып салат. Учурда кыргыз тилинин жагдайы кандай? Кыргызстанда орус тилине расмий тил макамын берилиши бардыгыбызга белгилүү. Орус эли сыйлайбыз жана орус тилине зор урмат менен алабыз. Орус тилинин кыргыз элинин илим билимге жетип ар тараптан өнүгүп өсүшүнө тийгизген таасири абдан чоң. Айтор, орус тили Кыргызстанда расмий тил болгонуна байланыштуу же башка себептерден Бишкек шаарынын тургундары көбүнчө эле эне тилинде сүйлөшпөй, орус тилинде сүйлөшөт. Учурда 1 миллионго жакын мекендештерибиз Россияда жашап жана эмгектенип. Балдарыбыз орусчаларына барышып, орус класста окушат. Алар убакыт өткөнчө орусча окуган балдардын мүнөзүн тартып, жүрүп туруп жагынан да орустарга окшоп каларын аны тандашыбыз керек. Россияда кыргыз балдардын кыргыз бойдон калыш үчүн аларга кыргыз маданий кечелеринде өткөрүп турушубуз зарыл. Үйдөн балдарыбыз менен өз тилибизде сүйлөшүп, кыргызча тарбия берүүбүз керек. Россияда мектептен жана окуу жайларынан кыргызча окуу мүмкүн эмес. Ал үчүн атайын кыргыз тил курстарын ачып, балдарды кыргызча үйрөтүүгө аракет кылуубуз зарыл. Балдарыбызга кичинекей кезинен кыргызча тарбия берип, кичинекей кезинен кыргыз тилинин бал чересин татып калышы керек. Кыргыздын баласы өз элинин үрп адаттарын, салттарын, макал лакаптарын, жомокторун, кыргыз элине гана мүнөздүү башка жактарын билбей калса, кыргызча ой жүгүртүп, кыргызча кыялын албаса, анда элдеси кыргыз. Россияда жашап эмгектенген мекендештер мамлекеттик кыргыз тилибизди өнүктүрүш үчүн болгон төмөндөгү иш аракеттерди колго алуу керек деп ойлойм. Биринчи, ар бир Россияда жашаган мекендеш үйүндө балдары менен өз тилинде сүйлөшүш. Экинчи, балдарыбызга телевизордон кыргызча кинолорду, кыргызча мультфильмдерди көп көргөзүү керек. Кыргызча жомокторду айтып үйрөтүүбүз зарыл. Үчүнчү, кыргызча маданий кечелерди өткөрүп, балдарыбызды бири-бири менен тааныштырып, катташтырышыбыз керек. Төртүнчү, жаштарга кыргыз спортторун уюштуруп, ага кызыктырышыбыз керек. Аларга кыргыз күрөш, көк бөрү, ордо жана башка ушул сыяктуу оюндарга чакыруубуз керек. Бешинчи, кыргызча такыр билбей калган балдарыбызга кыргызча курстарга алып барып, эне тилди үйрөтөлү. Ошондой эле кызыктуу кыргыз китептерди, кыргызча ырларды окууну сунуш кылышыбыз керек. Жогорудагы сунушумду бардык коомчулук активисттер жапактырмай колдойт деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, өз эне тилибизде сүйлөп, эне сүтү менен келген, эне тилибизди урматтап, бактап, өзүбүздөн кийинки урматтарга телегей тегиз бойдон өткөрүп берели. Биз дүйнөдөн өткөндө артыбызда 3 эле байлык турат экен. Алардын бири кыргыз жери, экинчиси
Кыргыз тили үчүнчү байлыгыбыз. Биздин кыргыз деген атыбызды өчүрбөй, артыбызда калчу уул кыздарыбыз. Демек биз артыбызда кыргыз балдарды калтырып кетүүгө милдеттүүбүз. Кыргыз балдар кыргыз тилин таза билгенде гана кыргыз боло алышат. Жашасын эне тилибизди сактайлы. Рахмат. Бүгүнкү эне тил күнүнө атайын биз биздин мекендештер арасында активисттерге бере турган грамоталар, сыйлыктарыбыз бар эле, ошону тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Эл аралык эне тил күнү Москва шаары 21 февраль 2019 жыл. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн Республика Кыргыз тили коомунун ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйланат. Сагынбаев Садырбек, актер, каскадер, маданияттын мыкты кызматкери. Азыркы учурда Москва шаарында театрды уюштурууда зор эмгегин жумшоодо. Урматтуу коноктор, жалпы мекендештер, Дүркүрө Тоголчап, Москвадагы агартуу билим борборунун активдүү мүчөсү мугалим эжекебиз Забита Кунова Кашкарбы эжекен сыйлансын. Москва кайрактары адабий клубунун мүчөсү, активдүү катышуучу Аксакал эжебиз Ибраимова Бактыгүл эже сыйлансын. Кыргыз биримдиги коомунун башкаруу бөлүмүнүн активдүү мүчөсү, Бирге деген интернет сайттын ээси Огузбекова Гүлназ сыйлансын. Төкмө келсе төр бошот дегендей, Москвадагы маданият кызматкери Бакиров Жыргалбек сыйлансын. Жалал-Абад коомунун активдүү катышуучусу манасчы Кабылбеков Бакытбек сыйлансын. Кайрактары адабий клубунун мүчөсү, активдүү катышуучубуз Арыдова Берим сыйланат. Москва кайрактары адабий клубунун мүчөсү, активдүү катышуучубуз Абдимиталипова Гулиза сыйланат. Москва кайрактары адабий клубунун мүчөсү, Новосибирский шаарындагы Москва кайрактары адабий клубунун атайын координатору Тынаров Асан сыйланат. Москва кайрактары адабий клубунун мүчөсү, активистка Евгешева Гульниза сыйланат. Бул жерде өзгөчө белек экен, манасчы, дастанчы, комузчу, Москвадагы маданият кызматкери, жаш жигит, көптү үмүттөндүргөн таланттуу жигитибиз Курбанбек уулу Өмүршер сыйланат. Курбанбек уулу Өмүршер өтө таланттуу жигит, бул жигитибизге Залкар жазуучу Султан Раевдин антистандарт деген китеби белекленди.
Дастан чекенімізді еске алып, сізге күзет. Ошондой эле ошонун жанында дагы конверт сизге берди. Москва кайрыктары адай клубунун мүчөсү, активдүү ардагерибиз Ташмурзаев Тайырбек сыйланат. Söylediğinizler kutlu olsun. Bu sırttan bardı Kırgızstan'dan geldi. Kırgız Tili Boğum Prezidenti Rayıncan Kurbanov salam aytıp, bugünkü bayramlarımızı kutlar. Şu atak gramatını sizge tavsiyedir. Balamlarımızdan kutlayız. Республикалык Кыргыз тили коомунун президиумунун номер 80 чечими менен мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө кошкон зор салым үчүн Республикалык Кыргыз тили коомунун ыйык тил төш белгиси менен төмөндөгү мүчөлөр сыйланат. Орус тили жана кыргыз тили мугалими Адышева Роза эжекебиз. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Москва кайрыктары адаби клубунун мүчөсү, ардактуу жазуучубуз, акын жигитибиз Мамадалиев Акылбек сыйлансын. Алатау айымдары коомдук уюмунун Москва шаары боюнча жетекчиси Назаркулова Замира эжеке сыйлансын. Келбей калыптыр. Москва кайрыктары адаби клубунун мүчөсү Калмурзаева Сырга эжеке сыйлансын. Дүркүрөтө кол чаап белектерди куттуктап турабыз. Москва кайрыктары адаби клубунун мүчөсү, Москва кайрыктары адаби клубуна кошкон чоң салым үчүн жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында өзүнүн тарткан сүрөттөрү менен элди таң калтырган Москва кайрыктарынын мүчөсү Абсатаров Дамирбек сыйлансын. Ары дүйнө адаби клубунун мүчөсү Айтпаева Нуржамал сыйланат. Куттуктайбыз, кол чабабыз. Москва кайрыктары адаби клубунун мүчөсү, активдүү катышуучубуз Калимов Эрнис сыйланат.
Кыргызстандагы Азия фондунун маданият координатору, ошондой эле Ары Дүйнө Адаби клубунун мүчөсү Тактарова Гүлбара сыйланат. Ары Дүйнө Адаби клубунун мүчөсү Рустамов Абдилат сыйланат. Москва кайрактары Адаби клубунун мүчөсү, активдүү катышуучу 2018 жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинде Чыңгыз Айтматовдун элесин чагылдырган Курманалиев Жумабай сыйланат. Ары Дүйнө Адаби клубунун мүчөсү, Мундус коомунун негиздөөчүлөрүнүн бири, активдүү катышуучу жана Ишмер Баймуратова Уринса сыйланат. Ары Дүйнө Адаби клубунун мүчөсү, Голоева Санабархан эже сыйланат. Белектин баары сизге экендер. Ары Дүйнө Адаби клубунун мүчөсү Тайлакова Тургунай сыйланат. Москва кайрактары Адаби клубунун мүчөсү, активдүү катышуучусу, коомдук иштерде активдүү ишмер жана алып баруучу албетте Омуралиева Бактыгүл сыйланат. Сыйлығыңыздар құтты болсын. Республикалық Қырғыз тіл қоғамының президенті Райымжан Құрбановқа рахмет білдіреміз. Бар болсын еле тілеуіз. Сіз Ороза жекеуізді. Кымбаттуу чоң майрамдын салтанаттын катышуучулары, мен дагы өзүмдүн атымдан, арды билим борборунун атынан айделе айтып коюш керек. Мугалимдердин атынан сиздерди бүгүнкү чоң майрамыңыздар менен куттуктайм. Эне тилибиздин сүтүбүз менен каныбызга, жаныбызга сиңген тил. Анан ойлоп атам, бул бул сыйлык күтүүсүздөн мен үчүн. Багыт шериф билет окшойт, мага чоң милдетти мойнума ийилди. Буга чейин мен бул курсумда кыргыз тил курсун ачтым элем. Эки эле студентим бар. Азырынча ошондуктан сиздердин жардамыңыздар менен мен элге жеткиресиздер деп ойлоп атам. Ошентип үй-бүлөлөрдө кыргыз тилине муктаж болгон этникалык кыргыздарга бизде ушу Марина Рошада биздин окугондорубузду билесиздер, барып ошо репетицияга ошол жерге барып окууга өтүп беришиңиздерди мен сиздерден суранам. Мындан кийин кыргыз тили үчүн жан дилибиз менен кызмат кылабыз да. Буга чейин деле кылып келгенбиз, бирок бул милдет чоң милдет бизге. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки сөздү Кыргыз элчилигинин пресс катчы Гүлбар Сулпайбановна. Урматтуу мекендештер, чоң майрам, эл аралык идентикти деп атабыз. Өзүңүздөр билгендей жана биздин багыт шериф айтып кетти. Эл аралык эне тил күнү деп 1999 жылы
ЮНЕСКО тарабынан ушул демилге көтөрүлгөндө, анан ошол жылы кабыл алынып 2000 жылдан баштап бул энерги күнү майрамдалып келе жатат. Айрыкча мен өзүм кыстара кезде мен мугалим катары Кыргыз Россия Славян университетинде эл аралык мамилелер факультети бар, ошол жерде кыргыз тили кафедрасы менен жетектеп келдим. Бизде 10 эле мугалим иштечү, бирок ошентсе дагы биз ошол факультеттеги окуган бизде көп Кытайдан келген, Кореядан келген, Индиядан келген, өзүбүздүн эле коңш өлкөлөрдөн келген студенттер окуйт. Ушундай мен бир жакшы айырманы байкадым. Албетте биздин кыргыздар көңүл бурат, анын ичинде ошо биздин өзүбүздүн эле тууган орус элибизде көңүл бурат, бирок алардан сырткары чет элдиктер да биздин кыргыз тилин үйрөнгөнгө аябай ынтызарда. Мен мугалим катары айтып кетет элем, ошолордун ынтызарлыгы Кытай менен Корея тилинде р деген жок да, биздин кыргыз дегенде алар кылгыз деп эле айтат да. Ошончо да ушунчалык аракет кылып үйрөнүү аракетин көрүшчү. Менче ошо ЮНЕСКО тарабынан көтөрүлгөн демилге, жана биздин кыргыз мамлекетинин көтөргөн демилгеси ошо эне тилди жогорулатуу бул эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Мына ошол ийгиликтер менен бүгүнкү күнгө жетип отурабыз. Бүгүнкү күндө ошо ЮНЕСКО ушу тилди өнүктүрүү боюнча анан изилдеп ушундай мониторинг өткөрүп келаткен жыл сайын. Бүгүнкү күндө алардын эсеби боюнча, маалымат боюнча 6000 тил жоголуп кетүү душарында турат да. Мунун жана себебин айтып өттү Багыт Шериевич, эмне үчүн жоголуп кетет тил. Албетте ал тилде сүйлөбөсө, албетте ал тилде тарыхый, маданий иш-чаралар өткөрүлбөсө, албетте ал тилде каада салттар жасалбаса, аткарылбаса, ал тил жоголот, а тил жоголгондо демек эл жоголот деген алып келет да. Бул жагынан айтканда биздин көп кылымдыктарыбыз, кыргыз тили жөнүндө айтсак, көп кылымдыктары биздин тилибиз эң бай тил деп айткым келет. Биздин Манас эпосу өзүңүздөр билгендей, дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат. 500.553 саптан турат да. Мына ошол Манас эпосун кыргыз эли ооздон оозго жазган жок, эч нерсе жок, ооздон оозго айтып жеткирип отурган уламдан улам лексикасы көбөйүп, тили көбөйүп, мындай бир дагы убакыт эметсе айтып кетейин, дагы кыстырма мисал, Саякбай Каралаевди кыргыз телевидениясына чакырып, эпизод айтып бер, көкөтөн аш эмес, ага эметкен эле чакан эле эпизод, ошо боз үйдүн жасалгалашы, конок тозу жөнүндө бир эпизодду айтып бер деген экен. Ал киши эпизодду айтып атып, баары кыргызча айтканда оозун ачып отура берип, аппаратты караса, аппарат жазбай калыптыр. Анан ал кишиден кечирим сурап, кечинде кайра эртең келип бересизби, ушул эпизодду айтып бересизби десе, ал Саякбай Каралаев ошол эле эпизод, ошол эле көрүнүш, ошол эле боз үйдүн жасалгасын абдан көркөмдөп, дагы көбөйтүп, тилин дагы көбөйтүп айтып берген экен да. Бул демек кыргыз тилибиздин абдан бай экендигин, ошону ошо Саякбай атабыздай биз бүгүнкү күндө сактай билишибиз керек экендигинен кабар берет да. Биринчиден мен эми жалпы элчиликтин атынан, ошондой эле жеке Аликбек Жекшенкуловдун атынан бүгүнкү Москвадагы турган биз жашап аткан кыргыздар ушундай эне тил күнүбүз менен куттуктап кетем. Баарыбыздарга ийгилик, тилибизди унутпайлы. Тил деген өзү жогоруда айтып кетишти, улуттун жүзү. Улут болуп, башка элдер менен мамиле кылып, башка элдер менен сүйлөшүп дегендей мамиле кыла турган, көпүрө түзө турган курал бул биздин тилибиз. Ошондуктан кыргыз тилибиз өчпөсүн, өнүгө берсин. Өзүңүздөр билгендей 1989 жылдан бери мамлекеттик тил деген статусун алган, макамын алган. Бүгүнкү күндө жана жогоруда баяндамачы айтып кетти, орус тили расмий тил, кыргыз тили мамлекеттик тил деп. Демек биз эки тилди, эки куштун эки канатындай алып келе жатабыз. Ошон менен катар кыргыз тилибизди унутпастан, каада салтыбызды унутпастан, алыс жерде, бөтөн жерде, мына бул жерде отурган 30-40 жыл жашагандар бар. Булардын балдары кандай болуп атат, кандай болот келечекте, тилди кандай алып кетет, бул албетте ар бирин ойлондурбай койбойт. Анан жанагындай сунуштар жакшы, туура. Роза эже айтып кетти жакшы сунушун. Анан жакында дагы бир
эртең алдагы айда айтат болуш керек, ушундай бир пилоттук жакшы долбоор болгон турат элчиликтин алдында орус тили, кыргыз тили курстарын ачуу боюнча азырынча ошо чакан залда болсо дагы ушу даярдап, анан бара бүт чоңолот дегендей, ошо тил жагына, маданият жагына биз көңүл буруп кол калсак, келечекте дагы өнүгүүбүз алга чыгат деп ойлойм. Баарыңыздарды тил күнүңүздөр менен баарыңыздарды тил деп күйүп жанган отурасыздар, жарандар. İçimizde Kırgız деген духубуз, içimizdeki ruhani dünöбүз ушу тил деп соғып, Кыргыз эли деп, Кыргыз тарыхы деп соғып турса, менимче Кыргыз эли дагы көп жашайт, Кыргыз тили дагы көп кызмат кылат деп ойлойм. Анан элчиликтин атынан чакан белегибиз бар эле. Альбом Айтматов 90-жылдыгына арналып чыгарылган. Анан бул жерде баарыбыз майрамдарды көзүңүздөр билгендей иш-чараларды өткөрдүк. Анан бир демилге бизде көп актын жазуучулар бар. Кыргыз тили коому да алган, Москва кайрыктары да алган бул альбомду. Ару дүйнө клубу да алган. Анан биздин арабызда актын жазуучулар бар. Улгайган деп айтабыз бичи, улуу акында жазуучулар бар. Ошолордун ичинен баштайбыз деп атам, мен бир демилгенди Айталы Жандаров агага ушу элчиликтин атынан тил көп жылдан бери ушу жерде Москвада жашап турат, кыргыз тилинде так сүйлөп, не только так сүйлөйт, орусча жакшы билбейт. Ошондон ушу агайга белек катары ушу берип койсо. Колдойбуз элчилик, Москва кайрыктарын колдойбуз, Ару дүйнө клубун колдойбуз, дайыма сиздер менен биз. Ошол менен бирге жана айтып өттүк Манас эпосу деп, Манас эпосун биздин жазуучулар биринчи болуп Ашым Жакыпбеков деген алып жазуучубуз кара сөзгө салган. Анан кийин Бактыбек Максутов деген биздин дагы жазуучубуз ушу кара сөзгө салып, бул жерде абдан чакан берилген. Ушуну бүгүнкү уюштуруучу клубка берип койсок, Багыт Шериевич сизге. Бир комплект бул жерде Манас үчүлтүгү кара сөздө жазылган 11 китеп. Андан кийин биз Кыргызстандан атайын бир жакшы сюрприз болуп атат, чоң белек келип атат. Ушу Москва жергесинде, Москва шаарында, Москва облусу боюнча Кыргыз тил коомунун ыйгарымдуу өкүлү болуп, көп жылдардан бери жана Нур газетасын чыгарып кыргыз тилинде. Ошондой эле Москва кайрыктары Адайбек уулун жетектеп келген, кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошуп аткан Багыт Шериевичке Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер, тил боюнча Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз тил комиссиясы бар, мамлекеттик тил боюнча комиссия. Ошо мамлекеттик тил комиссиясынын төш белгисин ыйгарып уруксат этти. Бир күрөтүп колчобуз. Чоң рахмат, барыңыздарды майрамыңыздар менен аманчылыкта, эсенчиликте. Анан кыздарыма бир жарыя айтып кетейин. Жакында 5 мартта Алатоо Ак Калпагын Алатоонун үлгүсүн салып берген Ак Калпак күнүн өткөргөн турабыз. Барыңыздар ошо жарыя болуп атат. 900 кишилик орундук залда алып атабыз. Москва өкмөтүнүн чоң залында ошого келип берсеңиздер, барыңыздарга жарыя болгон. 1900 деп айтып атышат, бирок 1000ден ашык чогултабыз, андан ашык киргизе албайбыз. Кечирип коюңуздар. Ошо майрамга, чоң майрамга келип берсеңиздер. Урматтуу мекендештер, урматтуу коноктор,
айтып кете турган нерсе, кечебиздин биринчи бөлүгүн бардыгын куттуктоо сөздөрдү берип, андан экинчи бөлүгүн концерттик Энетил майрамына даярдалган бөлүккө көңүл бурабыз. Анда эмесе келиңиз Бактыгүл эже кыргыз тили автордун. Салам кыргыз, салам айтам калкыма, саламдашуу Алатоонун салты да. Дениңер сак, коштоп иштейгилик, эсенсиңби, Орусия калкында. Мына бүгүн, бүт дүйнөлүк тил майрам, тил болбосо көрүшмөкпүз биз кайдан. Ата журттан алыс жакта жүрөбүз, саламдашып, жүз көрүшүп туралы, куттукташып, ушундай майрамда. Кыргызым, сиздерди ушул майрамдык залда көргөнүмө өтө кубанычтамын. Адам дили менен, улут тили менен дейт, ушундай улуу тарыхы бар. Өтө маанилүү дүйнөлүк тил майрамы менен баарыңыздарды дагы бир ирет куттуктап, кылымдан кылымга, доордон доорго өчпөс из калтырып, ушу дүйнөлүк тилдердин катарында өмүр сүрүп келаткан эне тилибизге арналган жаңы чакан өрүм бар эле, кыргыз тили деген. Сиздерге тартуулап коюуга уруксат этиңиз. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, улуу тил деп орун алган тарыхтан, тээ жаралуу тарыхынан келатат, ыйык тилде белек кылган, жараткан. Кыргыз тилдин кадыры бар, баркы бар, бүт дүйнөгө Чыңгыз менен даңкы бар. Сыймыгыбыз кылым сүрүп келаткан, өчпөс улуу эпос манас дагы бар. Биз кыргыздар касиеттүү элденбиз, майтарылбай доорлор сүрүп келгенбиз. Кыргыз тили бүт дүйнөнү суктанткан, бейиш багы Алатоодой жерденбиз. Биз бул доордо ааламдагы жылдызбыз, тарыхы зор улут белген кыргызбыз. Ушул сыйды, ушул даңкты бактайлы, о кыргызым, таза, тунуп, так кылып, кыргыз тилин түбөлүккө сактайлы. Эң байыркы тил кыргыз тили. Кыргыздар эң байыркы эл. Биздин заманга чейин 201 жылдан баштап кыргыз эли жашап келет. Биздин элибизге, жерибизге, тилибизге кызыккандар көп. Алсак уйгурлар, орустар, казактар, кытайлар, монгол элдери кызыгып келип жүрөт. Бирок кыргыз эли ал душмандарга тарыхта кармашып келет. Тарыхта кыргыз деген атын өчүрбөй сактап келет. Бул тарыхында кыргыз элинин башынан оор күндөр өтөт. 1991 жылы 31 августта кайрадан кыргыз эли эгемендүүлүккө ээ болуп, өз тарыхында көпкө жетет. Кыргыз эли өз эне тилинде макал лакапка, жаңылмачка, акыйнек айтууда жана башка элдерден айырмаланып, төкмөчүлүк өнөргө ээ. Андыктан бүгүнкү тил майрамыңыздарды куттуктап, кыргыз деп соккон жүрөгү, дилинде дайым тилеги, алтын сөздүү актаңдай, Алатоосун мактаган, арыстандай уулдар таптаган манастын айтып муундарын алдыңыздарга ыр куржуну менен тил майрамды куттуктап, дүркүрөтүп кол чабабыз. Алдыңыздарда Жыргалбек мырзаны чакырабыз. Төкмө келсе тök бошот дегендей, төкмө акын жигит Бакиров Жыргалбек. Красавчик, Бактыгүл бүгүн тамада мага нормаль стойка тапкан жок. Мен чыгып аткан кестерден эгедир жас учулар колдорун делең ой чапкан жок. Бул эмне шунду кой белгиси.
анда комусту колгон алайын. А дегенде Касымбай менен учурашып ырдап алайын. Jamile ejem gelbey kalıptır, jaman bolup kalpır dep, bugün bakıldap terime salayın. A degende, bir jakşın ayallar Kasımbayke, jakasındayım ağartat. Öte jakşın ayallar üşüntüp Maksat Baykem'de çaçın birinçin ağartat. Aydadayım Maksat Baykemiz, anda komustun gözün salabız. Atayın geldik biz bugün bakıldap terime salabız. Akındardım atınana, alakança koysunur, silerdi kuttukta da ırda balarız. Amandık surayım oy jalpından, bunda taktı kırgız kalkıman. Geçen aşıralı Tuğanbay, Aydulun akın estemi satalardın oy artınan. Talimin alıp keleriz Kasımbayke tayrılmay öler saldınan. Uşunday ustattardın eskerit, alar seyret ketken tarısı. Bakıp bayke düşün beri çumuçuru. Oşonduktan kırgızı höy karma bele durucu kutumdu. Yemi bunun aytıp jatkan sebebi. Aydanayım Pasolsto'dan gelgenecek ya. Mupariktin Mercedes'tin parasınday bolgan açkangan dadaga bolup geteyin. Aydanayın eceke men aytkan sözdü uğuptur. Kayra gayrele telefondu çukulay men jaka göngül buruptur. Ankedisiler kenirda berem dep bugün tokta bulduk jır kalbek akın oy çıgıptır. Jeteyin desen suroçuna Maksat Bayke göçöde gayı göveken göçönün bağırı propka. Propkaga karamay Vakıt Bayke şaşıp geldim bir yerge. Sibeti korudun kızının Pasolsto'dan gelgeneceke basıp geldim bir yerge. Artıman kuğdu gayiler kaçıp geldim bir yerge. Artıman kuğu bir gayi Yeceke zamat tabu tes geldi. Pravandın ap geldi, korkutup mağa ses verdi. Uşunday Vakıt Bayken bugün medala patlatıken de vaysam gayet düşe kalıp ses verdi. Aydadayım Vakıt Baykeniz, emi medalındayım kut bolsun. Başın arıga kut konsun, eşyamandık olmasın. Alakan çap koysunur, Vakıt Bayken'de kudayım özü olmasın. Aydadayım edeke. Kebir, Cembe okşagan prezidentler çakırsa, Kasımbayke toğut koyarlı kalamın. Mobu Baktugül'ge okşagan alparuçalar çakırsa, Vakıt Bayke Amerika'da bolsa baramın. Evi bunun aytıp jatkan sebebim, aynanayım Baktugül, seni de baktulu bolsun degenim. Ala tokırı kız yerine, Pasol'dan gelgenecemdin namısın götüreverçi degenim. Ay Pazol gelmeye kalıptır, o şoğa bir jakşı sözüm var ede. A degende Maksat Bayke jakşı söz aytıp geteyin. Aydanayım Maksat Baykeniz, bereke versin olayım. Negizgi jerini aytayın, Jamile Cenmenendele Kasımbaykemdi, ısık kölde koldup jürsün kudayım. Kafelerdin açkan kişilerge akbata bağla koyun. Okat kılıp jüremiz şu baykelerden ardında, sizlerge bakılda termez olayım. Mu'minede karaysın bayke çapayıktı murutunday bolga murutunda. Dede dadaga getirip kalayın. Assalamu aleyküm bugün ardakta püdün salayın. Mağa gönül burgandım baldarı Vakıt Bayke Cembe kuptun canına ministri bolsun olayın. Mağa gönül burgay gayra gramata medal alıvatkandım baldarı Asılbek'tin canına şokuru kılsın kudayım. Aydanayım oy Kasımbayke, yedi temanı başka burayım. Atayım geldim ben bugün bakılda terme salayın. Akılbek degeninimdin ırdabayı kantıp alayın. Medal alıp jatıpsın medalındı kuttuk tabırda balayın. Ankenin aylanayım Maksat Bayke, özün bilesin Zamırbek Sönbayıktın ardında ırdap jürgön balamın. Atayım geldim eceke, erken ağalımenen Ermirge salamay da balayın. Pasoldur jakşı işler jatat dep, Asılbek'ten sınadan ötüp alayın. Aydanayım o eceke, emi sizge işine ağalayın.
ийгилик эсен аман ой жүрөгөр эл журттун баарын сүйдүрүп көрө албаган душмандын Москвада ичин дайым күйдүрүп ошондой болсун ылайым алакан чаап койсоңор айнанайын калайын тил майрамда куттуу болсун майрамым кубанып келдим мен бүгүн бакылдап терме салайын айнанайын ой калайык сиздердин ырдабай кантип калайын бакыт байкенин атынан сиздерди куттуктап ырдап алайын айнанайын туугандар Максат Байкемдин уйкусу келип кетти окшойт анткени допинг жок мен түшүнүп атам Байкен ана майрамдап беребиз сизге куттуктуу сөздү көп айтып кысып көлгө барганда бакылдап ырдап беребиз айнанайын Бакыт Байке Максат Байке мен айткан сөздүң угуптур үлгүрөбөй мен жака көңүл буруптур эмиң ынтымагыбыз ой бек болсун рызкыбыз ой көп болсун ынтымагыбыз бек болсо Москвадагы кыргыздар алтыны көздөй жылабыз ынтымагыбыз жок болсо ыдырап барып тынабыз андан көрө келгиле Максат Байке Москвада ынтымак жашоо курабыз кызыл тилдин барында кыйкырып турган чагында Москвадагы кыргызга кызмат кылабыз Азыркы сөздү агартуу билим борборунун төрагасы Шамилов Эркалды агайга Антокур Райкова диаспора коом кеңешинин төрагасы. Урматтуу туугандар, бүгүнкү эл аралык байрам күнү менен куттуктаймын. Экинчиден бүгүнкү байрам күнүнө каратылган сыйлык алгандарды чын жүрөктөн куттуктап, ошонун ичинде менен 2 мугалим проза менен Аскарбек Кутбасы сыйлыгына кыргыз тили кылымдардан бери кыргызды кыргыз кылып келе жаткан тил экендиги, ушунчалык сөзгө бай экендиги, жазуусу жок кыргызды ушул заманга чейин алып келген биздин эне тилибиз кыргыз тил. Тил жөнүндө биздин байыркы аталарыбыз, бабаларыбыз ушул мезгилге чейин кылымдан кылымга, баладан балага өткөрүп, байытып, бир эле сөздүн 10 түрлүү мааниси бар. Кыргыздар сөзгө абдан чоң маани беришкен. Кылычтын изинен коркпостон сөздүн, дындык сөздөн коркушкан. Сөздөн жыгылса 9 айга жыгылып, мойнуна карп салып кечирим сурашкан. Эгер сөздөн жаңылып, сөз боюнча ачуу сөз айтса, кырчылдашып, согушка чейин барышкан. Ошол тил бизди ушул мезгилге чейин алып келди. Мына бүгүнкү мезгилде кыргыз тили, орус тили менен айкаш болуп, биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салым кошуп жатат. Эне тил бул ыйык тилибиз. Бул тилде биз кылымдарга чейин сүйлөшүбүз керек, жоготпошубуз керек. Алыс жерде жүрөбүз. Мына бүгүн өтүп жаткан тил боюнча багыттын өткөргөн иш-чарасы абдан чоң маанилүү деп эсептеймин. Ушундай иш-чаралар абдан көп болсун. Элчиликтен келип колдоо көрсөткөн сиздерге рахмат. Жалпы ушул жерде кыргыз тил коомунун байрамына катышып жаткан бардыгын дайыр жолу куттуктайм. Рахмат. Салам алейкум, туугандар. Мен кыска эле тарыхын айтпай билдим. Мына ушу бүгүнкү тил байрамы менен куттуктан бардыгын, сыйлык алгандардын бардыгына ушуга татыктуу адамсыңар, ушу тил боюнча иштеп жүрөсүң. Мына мен айтмакчымын, Багыт Юкам, эним сага чоң рахмат да. Тилди таштабай ушул ар жыл ушундай кылып туруп жакшы иш-чараларды өткөзөсүң. Мына тил боюнча Москвада да көп мына эжекелер айтып өттү, азыр окутуп атабыз деп. Ушу бүгүнкү тил майрамы менен дагы бир жолу куттуктап коебуз. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Бүгүн биз үчүн абдан кубанычтуу салтанаттуу күн болуп турат. 21-чи кылымдын башында ЮНЕСКО деңгээлинде кабыл алынган эне тили расмий түрүндө 7600
100ге жақын тілден арасында біздің қылымға арыққан ұлы қырғыз халқымыздың тілі де өнегіп келеді. Бирок эми глобализация ошого байланыштуу кээ бир тилдер жоюлуп жоолуп кетүү коркунучу болуп атат. Ал тилдердин саны бүгүнкү күнгө окумуштуулардын билимин карасак 400ге жакын болсо керек. Мына буюрса биздин тилибиз байыркы мезгилден баштап манас эпосубуз баш болуп, андан кийин биздин атабыз Чыңгыз Төрөкуловичтин кыргыз тилинде жазылган чыгармалары 500ге жакын тилдерге которулуп, кыргыз тили өнүгүп өсүп келет. Ошо менен уламына бүгүн Бакытбек Шериевич баш болуп, биздин бул жердеги адабиятыбызды, биздин үрп-адат салтыбызды элге таанытып келаткан адабиятчыларыбызга баары жалпы кыргыз жамаатынын атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдиргендер менен ошол менен бирге бүгүнкү сыйлык арылган сыйлыктын ээлерине чын жүрөктөн куттуктайм. Сыйлыгыңыздарга сый кошулсун, сыйлыгыңыздар көбөйө берсин, тилибиздин өнүгүүсүнө өсүшүнө сиздердин салымыңыздар абдан арман. Эми мына тагдырдын буйругу менен сыртта бөтөн элде, бөтөн жерде жана жогоруда айтып кеткендей 40 жыл, 50 жыл, 30 жыл, 20 жылдан бери бул жерде жашап, эми турмушун аралашып тартып келаткандардын балдары бул жерде жергиликтүү илим билим карамагынан, маданият тармагынан эми аргасыздан ошол жака аралашып кыргызча суроо берсең орусча жооп берип, бирок анын деле чечүү маселеси бар. Бул жерде Орус Жекчебиз айтып кеткендей кыргыз тилине сабак берүү, кыргыз тилин үйрөтүү, кыргыз тилин элге жайуу боюнча дагы иш-чаралар болуп келе жатат. Анын башында биздин аксакалыбыз Эрдал байкебиз, чоң рахмат Эрдал байке. Ошон үчүн тилибиз чакан айылыбыздан баштап дүйнө аймагына чейин өнүксүн, жайылсын. Эми жер бетинде протокол негизинде 3-4 тил эле оонда болобу, башка эл аралык деңгээлде болобу, англис тил, немис тил, француз тил, испан тил. Буюрса мындай өнүгүү жолу менен көрсөк, буюрса кыргыз тилде ошол тилдердин арасына кошулуп калсын дегендей. Нобель тилине татыктуу болгон чыгармалар кыргыз тилинде жазылсын. Мына тилекке каршы өз убагында Чыңгыз Төрөкулович Түркия тарабынан түрк калктарынын атынан Нобель сыйлыгына сунушталган, бирок азыр ага жетишпей калды. Жеткенибиз абдан жакшы болмок. Дагы бул жолу майрамыңыздар менен кут болсун. Ийгилик болсун. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп чоң эмгек, ар күн сайын чоң казакка аттанам. Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилинде ой чуңкурун түздөгөн. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эзеликимин, келечекмин, максатмын. Кылыдагы кыйшайышын каалабайм. Кырчылдаган кыргыз деген жакшы. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун. Тердикпеген эчен азап уулумун. Кылымдарга улап кетер дагыда. Мен кыргызмын, эр манаска моонмун. Кагылайын, Кыргызстан, кагылайын. Кайраттанып кароомду жаңлагын. Каным жаным, дартыңа шыпа болсо, канатыңды sun mага дарылайын. Айланайын, Кыргызстан, айланайын. Ала тоомду кучактап аймалайын. Өчөгөрбө тарыхтан, өчөгөрбө катарын түк бузбасын. Тамгаларың катарын түк бузбасын, тамгаларың. Андемезе урматтуу мекендештер, алдыңыздарга
биздин жаш жаңы өсүп келаткан, жаңы элдин алдына таанылып келаткан дастанчы, манасчы, ырчы балабыз Кубанычбек уулу Өмүршевди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Элмирбек Иманалиевдин кошок ырын, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына Айтматов өлбес болсочу, Кыранын өлгөнүн кыргыз көрбөс болсочу. Микрофонду көтөрүп койгойчучу. Айтайын гана сөздүнү Arman gündün azabı buldu bul kılım Manastan keyin Kırgızım Maktanıç kana kıldın o Çıngızım Айтматов Чыңгыз жарытыган актаңыбыз дечелик Айтылып бүтпөс дүйнөдө дастаныбыз дечелик Аламдын адабияттын арстаныбыз дечелик Аламда сизден яз элең ала тоо болуп улчуң ошол атабыздын ыят эли Алыскы башкан көлөкөдөң ал өзүнчө маселе Тарыхты билбекке бир эл бизди таныбай калсаң эчели Кыргызды дебе кыргызды Чыңгыздын айелиңе дечели Ошол атабызды көрө албай Атабыз бар дей албай Эң биреми турабыз кайгыдан харман эси бизге келе албай Ак жамгыра боздуп төккөндөй ой Арман ак борон гана улуу өткөндөй ой Ала тонун башынан ак мөңгү канан эрип көчкөндөй Атагын көрүчү тарыхтан Асыл жана элеге данышман Өзгө элдер бизден көз сүйүп сиздин өзүмдүк такылып алышкан Күн батыштын ар жагы гүл сарың акка жем берип күлгөдө тапталып багышкан Ак бара менен таш жайнараларды да билет алыстан Кайыр эмес сиздей чыгабы Халкым торгай жери мени Ошол карыштырында журтка таныткан Бирөлөр чикемден арман жок деп ойлошот Жыргалды чикем көрбөгөн чыгалган жок деп ойлошот Акылына жарашаң ар кимдер гана аркыл болжошот А бирок чикегин билет Арманды катып ичиңең алыстан уруп жаттың ала тоогана кирип түшүнөт Түндүгүн түрсө
kırgızlar. Türtüşüp turgan yıldızlar arçasın aydı delpigen ar kargana bulutu yeri çegin. Jerin kanan eski düşkündür. Arga çambarıp yürütelim artık çabalap su içelim. Akkusu süzü oynuğuna adamda bulduğun. Karkıraday gerilgen kanday beyiştedirgen. Arman gölün eskege düşkündür. Ağır kasıgıp dedik arman elin bir an eski düşkündür. Çakırgan kana batışı elleri. Hey mungunum herkestin yok edage gelgenini. Özgöçü talant tellebip bir ok sen özün çelin açtın beni. Altardın ardın katarı ajalga gelip doktuğun alardın saparı. Altından turgan dünüyü tonulgunun görgünüm. Akıldan kurgan dünüyü tonulgunun gördüdüm. El süybөгөн biliktin жоголгонун көргөнүm. El süйлөгөн өнөрдүн жоголгонун көрбөдүм. Ошол өнөргө тазы мегиздиң, атаң өлбөстүгүңө билгиздиң. Таанылы дала элдерде талантың гана менен сүйгүздүң. Батыш менен чыгыштын бар көңүл айтышты. Орусияң өлкөсү президент премьер дагы көңүл айтышты. Alamda neçen el joktu, bardıq alam өлkөнүн başçıları o teң joktu. Elim menen koşulup ömür şergana kulum men joktu. Bирок айтмадык жашайт өмүрдү, ак жылдыз булуп тагылдым. Yatan asmandın gököründün. Böyle koyumuzdur. Bizim gelecekteki talantımız Ömürşen. Келиңиздер бүркүрөтүп кол чаап, бийлесеңиздер дагы уруксат. Кара жорго биине өбөктөр бийлеп бермекчи. Келе кой, өбөктөр келе.
Сиздердин алдыңыздарда Семетейден театрдык көрүнүш. Байқамақсан боласың, баятан тұрсам жанында. Жалғыздап келіп отчады, күч келген мен жаныма. Кімсің? Қайдан келген емесің? Sen özün kimsin? Мен сенден сұрап жатсам, сен менден сұрайсың да. Айтпайсың баты жөніңді. Atım Sartas. Жарытылу атың бардай, саздығыңды айтып тұрғаның қандай. Жақпаса саға жақпас. Өз атым өзіме жағат. Жақсы адам кемшілігін ашық айтады. Жаман адам кемшілігін жағап жақшат. А сен кім боласың Батыр? Мен деген Семетейдің жігіті болады. Тоқайға отты жатқан кім? Ежекемдің гүл бағып, түтін болып жатқан кім? Отты жаққаның менмін. Төрт қана менмін. А сен кім боласың? Сен қайдан келдің? Бұл емне деген сұрақ? Бұл емне деп тұрады? Кімдік екенін білесің бе бұл бақ? Талада жатқан бұл баққа, татына қай гүл баққа. Болғаларын қара. Төрт түні атамның өрі. Анша-манша айтқансыз, баққа не кәлді жаныма? Елде сені табар деп, еліне табар бар деп. Атайын дедім артыңдан. Бұл соны бейін, емне тұрады біреге? Қармағына жігіттер сазайын емі өрелі. Бажаны шынлап жеткен бе? Құдай алған жетім көр. Қана айт, қандайша жетім екенім. Домбыласаң бүрім сөзді, башыңды азыр кеземін. Атаң бана сөлгөнін айта берек бе жанадан. Таластан теріс кергенден қанша жыл өткен адам. Ажағың шындап жеткен бе? Атаның айтпа жеткен бе? Өз атаң саға жеткен бе? Өз атаң Манас! Манас! Өз атаң Манас өлгенде ордасын тонап тұрғанын біліп жүрген алшам бе? Бұл қарды көзде қуғанын. Жалған, бұл кепті ұқпай жүріп тұрмын бенден. Ежем таластан қайненезе көе ғана қаш келген. Ақылы бар деп келсең, сен қандай немелен? Сен болбосаң бұрқарған неге келет жоқ менен? Dinledek? Buzuklu Sartaz men emez. Bu Tokay Saracel emez. Elce seylin tabar dep, elinen kabaralar dep, артыңнан izletmen kelip, kömürçü bolup sendelip, kölüngönden sozukkan mende bakış var biken, enesine jemdep жүрген, temir kanın bakması, sende bakış var biken, айтпайын деп аясам, ызаландың баятан, тентиген бала биліп ал, темир kan senin баятан. Қамикей деген өзінің, чиырды кемпе чоңының, мен баса қалы санамын, чындасам сенің ағаңмын. Аға, айғанайын сараға, кешір мені сараға. Амманы айтшы, қадам арасына басқа. Уш айтқаның чын болса, о дүниеге кеткен Шерманас, атакені чын болса, байқұш қатыннаны кей, апакені чын болса, қантып барбайым қалқыма. Рахмат садаға, ұшу сөздің өзі жетішті. Men seni Talas'tan bütün, Talas'tan! Қағыл самғаран түнсілер, төмде жаңған үнсілер. Құдағы ежедеп жүрсім, емсіңер. Айдан апакей. Алато деген жер қайда? Елім қайда? Мен қайда? Азап күнай, емне деп тұрасың? Жақшы жорық емес мұндай сұрақ. Айланай ненелер, жалған айтып не қыласың? Тентіген жетім баласын қайдан іздеп табасың? Аркимде бір сөз ұққыча, айта сал жырасың. Ақыры бір сөз шығарын, ақыры мұның ұғарын, жүрегім сезіп жүрген. Балтыр еті өзіп, балалықтан өтіп, ана мұқса деле кечі меселе балам. Атағана аңғай болбоду. Айт балам, айт. Bir өлер саға сөз айтса, ең талас серің деп айтса, ошоға ишен аласың. Ошоға тарынып жатып аласың. Ақ оқыз, еліңді манжу деп айтса, жеріңді манжу деп айтса, мен манжумын деп, манжуға барасың. Антип алдаған тілге көнбөйді. Алдаған тілге көнгүдөй, еселек балам екенмін. Апа кем болсаң чыныңдай, чыныңдай, ан десең чындап кечемін. Мүнезін қара баламды.
Айтпасаң болбойт калды. Айт эми. Энеке. О кулунум угуам. Иченеңдин ичинде толуп жаткан моңу бар. Сени төрөп шоргаткан мен экенин билип ал. Эси кеткен бул кемпир эне экенин билип ал. Кече каркыранын сазында, кан көкөт аяшында сен халкай менен ажын. Катасынан бүткөнсүң, кабылан атам кошойдон батасынан бүткөнсүң. Сенин атам Шерманас, опол тоодо Ерманас, кол жеткис мийикчек болуп, коргогон болчу жоосунан. Ошолордун кыргызы элиңдин жайын билип ал. Жылгындоо кеп бол кең талас, жериңдин жайын билип ал. Сенин жериң кыргызда. Өтөр малдан жылкы. Оолуккандан тынчы көп, жашыгынан курчу көп, жан жыргаткан ырчы көп. Кагылайын кулум. Калкындын жайын айтайын. Ак сакалын жайкалтып, калың журтка саат айтып, сыпатын бузбай наркайтып. Көк сүлөсү кумдуз бол, чалдары сыпа кыргыздын. Аргы тыбакты чабышкан, айгашкан жоого салышкан, жигити барды кыргыздын. Бейкут жерди жайлаган, белдемкисин байлаган, кымырыгын айланып, кыңылдаган балдарга, кымыз менен сүт сунуп, кымырыгын айланып, кептири сонуп кыргыз. Кыргызча, кымча бел, кыздары сонун кыргыздын. Телегейи теп-тегиз, эли сонун кыргыздын. Өзөгүн берип өл десе, жери сонун кыргыз. Ысык көлүм Алатоом аттуу өзүнүн автордугу менен Айнура Бекболотова. Сіздерге барлығыңарды Майрам менен құттықтаймын. Кызыңмын сыймықтанған сені менен. Алатоом ак чокусу асман тиреп. Алатоом ак чокусу асман тиреп. Космостон укмуш сүрөт тартса түшөт. Ысык көл жердин көзү сыяктанып, дүйнө эли суктанышып карап жүрөт. Алатоом төрт мезгилди бирдей көрүп, жай айы түлкүн түстүү килем салган, күз айы мал семирип кыштоолордо Алатоом бейиштөрү болуп калган. Алатоом береке нур чачкан келен, ардайым терең тейил элиң күткөн, кызыңмын сыймыктанган сени менен. Кыргызым, каным, жаным сенден бүткөн. Азыркы күттүктөө сөздү биздин аксакалыбыз, активдүү катышуучубуз, биздин жол башчыбыз Гапар Максат агага, Айжамал Мамасадыковага жана Жамал Сабаевага беребиз. Орыс тилден өзüm орыс тили жазган үчүн кыргыз тили. Анан ошо кыргыз тилге которуп атканда, анан мен анан кыргыз тилинин баркын, кыргыз тилинин кадырын, кыргыз тилинин байлыгын анан ошондо сездим. Бул улуу тил турбайбы? Бул мындай айтканда бардык нерсени айта ала турган тил турбайбы? Азыр ушундай ойго келип атам. Мисалы бардык айтат, орыс тили бай тил деп. Жок, кыргыз тили тең тил орыс тилге. Мүмкүн кээ бир жерден сал ашып кетет. Бай экен. Ошон үчүн мен силерди кыргыз тилин чет өлкөгө билдирем, кыргыз тилин тапта десеңер, менен кошуп берем. Эне тилибиз жөнүндө Максат агай кеңири жакшы жаңылыктарды айтып берди. Ушул аркылуу мен дагы айтып кетелем, жана лифт фондусу аркылуу биз Россия жазуучулар союзу менен чогуу иштешип атабыз.
Бул жерде Ассамблея народов Россиянын дагы кызматкерлери бар. Биздин да кызматыбызга ошол кыргыз тилин ошол жерде көргөзүш үчүн жалпы акындар, жазуучулар, мына азыр агай айтып кеткендей эле ушул маданий адаби иш-чараларга катышып берсеңиздер. Жана ошондой эле жалпыңарды бардык кыргыз элимде, бардык дүйнө жүзүндөгү элдерди бүгүнкү өздөрүнүн ошо түпкү эне тили менен, эне тил майрамы менен куттуктап кетем. Жана ошондой эле Бакыт Шериевич, сиз баштаган ушул эшелондун башында турасыз. Биздин ишибиз кандай түйшүктүү болсо дагы эң жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Кыргыз тил коому түзүлгөндөн бери мына биздин президиумдун мүчөлөрү жана ошондой эле Москва кайрыктары, аруу дүйнө коом, адаби коомдун мүчөлөрү, андан сырткары уш жердеги журналисттер, кабарчылар, тилчилер, мугалимдер өздөрүнүн эң жакшы бүжүргөн жетишкендиктерине жетишип атат. Дагы биргелешип алдыга кете берели. Ишибиз ийгиликтүү болсун. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Мына тилге жаңылыкты киргизүү деген теманы азыр Максат агай айтып кеткендей эле ошонун уландысы болсун. Мен сиздерге бизде кыргыз элибизде Муратбек Рыспеков деген акыныбыз бар. Ушу агайдын тил кайрык деген япондордун хайку деген бир стили бар. Ошол стили менен кыскача, бирок нуска жазылган ырын окуп койсом. Тил кайрык. Кыбышыңдан, дабышыңдан, добушуңдан эне тил. Аска ташты тешип өткөн ак мөңгүнүн суусундай, буйга борон, ууру кескилесе тоңолбогон, аба жүрек ай жарпыткан, күн шооласын чачырган. Каккырыгы таш жарып, нур денелүү аруу элдин тукуму, сан кылымдар көңтөрүлбөй чайкалса, хан манастын уранынан бириккен. Курап айтып, бүтө албас Саякбайдын манасындай авазыңдан шоолдогон, баркыраган таттуу тил. Сен жоголсоң, эл жоголот. Дарак куурайт, кыргыз дарак мажүрүм тал, айбаттуу тил. Сууң толуп, бүтүн эсен, көрктөн жаша, касиеттүү, эң назик тил, кыргыз тил. Тыбышыңдан, дабышыңдан, добушуңдан эне тил. Тыбышыңдан, добушуңдан, дабышыңдан кыргыз тил. Атабыздан калганын амандашып алайын. Салт боюнча эң алгач саламдашып алайын. Арбаңыздар, алыстан тартып келген ардактуу коноктор, мырзалар, айымдар, бүгүнкү 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү менен жалпыңыздарды куттуктаймын. Анткени биз дагы Кыргызстан аттуу өлкөнүн кыргыз аттуу эли жана кыргыз деген тили бар уюткулуу улуу калкпыз. Мына ошол уюткулуу калк экенибизди тастыктап, бүгүн бир топ ага эжекелерибиз, мырзаларыбыз, эже сиңдилерибиз ыйык тил аттуу төшбелгиге татыктуу болуп отурушат. Бардык татыктуу болгон мырзаларды, айымдарды бүгүнкү сыйлыгы менен кызуу куттуктамакчымын. Өкүнүчтүү бир нерсе окуп калдым бүгүн. Биз 6 миллион калкпыз деп сүйүнүп жүрөбүз акыркы кезде. Бирок кыргыз тилинде таза сүйлөгөн 3 миллион гана кыргыз калкы бар экен. Ал дагы болгондо дагы этникалык кыргыздар. Бул деген сөз айылда, тоодо жашаган кыргыздар. Ал эми Бишкек шаарында носители кыргызского языка деген нациялар кыргыз улуту калбай калды. Бул деген өкүнүчтүү нерсе албетте. Ага чейинки айтылган бардык суроо талаптар эгерде ушул бүгүнкү сүйлөнгөн Бакыт Шериевичтин жана Максат агабыздын айткан суроо талаптары аткарыла турган болсо, биз кыргыз тилин сактап калууга неге болбосун? Токойдо миң сандаган канаттуулар тоо жарып сайрап жатат өз тилинде. Тоодо өскөн уюткулуу улуу элбиз, томуктай сүйүү болсун тилибизге. Өзгөдөн эмнебиз кем, айтчы кыргыз. Өзгөчө тилге жакын ыр жандуубуз. Ааламга аты чыгып эне тилдин,
Kırgızça ırdalsınçı ırlarımız. Үйрөнгүн başka tildi, bol boyçegi. Unutpa, u süttөй enetildi. Kırgızdın kırgızdıgın tasdıktagan өлкөсү улут жана анын тили. Кыргыздын кыргыздыгын tasdıktagan Кыргызстан кыргыз жана кыргыз тили. Бүтүндөй дүйнө элине кыргызды таныткан Манас эпосунан түзүлдү. Манас менен Коңгурбайдын сайышынан үзүндү. Ошоңду чабылды, койроттун баары толгонду, көкөтөйдүн көк тусу көтөрүлдү кылкылдап, жайнап жаткан көпчүлүк атка минди шыркылдап, күрөккөн тандап минишип, күрөккө томду кийишип, күчү менен тийишип, айтканына көнүшсүн, ажал тузу өлүшсүн, арага сайыш салышсын, сайышка кыйын зардалдан, сайышкан жоозун алгандан, кичик эмес улуктан, кир болгон тунуктан, батырдан сайыш салсын деп, чыкканы мөрөй алсын деп, чыгылган бурук алсын деп, торчак жүзап байгатып, ага кошуп карадан 900 жылкы айдатып, багере мындай күн болду, барысы жылкы миң болду. Көкөтөйдүн ашы деп көп адамга дүң болду. Кошой баштап жарчысы жарчылардын барысы, кабар берденине каны менен бегине. Аштан Манас будагы, атына камчы урганы, бет кийретип найзаны, бет алып Манас калганы, бер ургандай Коңгурбай, алтын эри кашына, как жүрөктүн башына, Коңгурбай найза салганы, элдин көтү кылтайып, үзөңгүдөн буттайып, Эрманазардан токтолуп, эңиренген жармаңдай, өтө түшүп ок болуп, оңолуп батыр алганы, кыйгап өтө бергенде, кыл чачайдар ачылып, кулактан чачы чачылып, туылганын чети деп, тура чык бети деп, чык темирден бөлүнүп, кулактын арка жагында чыкшыты калды көрүнүп, жаккасынан сооттун артына түшүп алганы, туылганын этек жагынан туйгунун найза салганы. Semetey Gül Tokoy'dun içine Sartaz'dan gevgat. Жетим кул. Жериң талас, элиң кыргыз, атаң Манас деп угат. Ошентип сабылып, энеси Канекейге жалган. Карал өзенин Канекей мурдунун суусун тарта албай, көзүнөн жашын арта албай, чыңгырый билап чыркырап, боздор ыйлап уркурап чыгмакчы болдуң сызыктын эр Манастын додуна. Акетайга нагылмакчы болду кызыктын Манас. Атаңдын көрүтүнүе ошол кезде Канекей айылдардан жуугуп, 12 күнгө Семетей тамак ичпей сийлебей оруп жатат угуп, кабыргасы сөгүлүп, кол көздөн жашы төгүлүп, чуңгур ыйлап чыркырап, боздор ыйлап уркурап, эр Манастын дудуна Айкөл Манас батырдын сызмакчы болдуң сызыктың, калган эми чунака куудай кетиң салбай кал, сенин атаң Шер Манас жайык сууга барганда колун сууга салганды, арсаңдаган арыбай Коңгурбайга жете албай, Манасты таштап кете албай, белине сынган бигактың бурап алыптыр, бигактын учу карс этип белине сынып калыптыр.
азыркы жыйынтыктоочу сөз чыдап коюңуздар кичине, аябай чарчап кеттиңиздерби? Мустафа Акунов Талайбек ага Мундус коомунан, Мухтар Жантөреев Кыргыз биримдиги, Алмаз Жунусов акын Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. Келиңиздер агалар, мырзалар, бутукта сөз сиздерде. Assalamu alaikum. Hurmatly xalayık. Bugünkü Kırgızstan bayramımızlar bilen Moskvadagı Kırgız voleybolunun atынан, sportsmenlerin atынан Атайын құттықтағаны келдім. Бақыт Шериевич, қызматыңызға тәжім қылабыз. Шақырғандарыңыздың көбі келбеттер. Бұлар көп нәрседен құр қалды. Қанша ссылкаларды жөнөтіп, қанша еңбек қылдыңыз, ошол кыргыз тилинде үйүп атканыңызды башкалар билбесе биз билебиз. Башкалар агайларым ушундай сонун сөздөр сүйлөп кетти. Чынында ошол сөздөрдөн биз канча позитив алдык, канча ошондай стимул алдык. Кыргыз тили үчүн чынында күйүш керек экен, жаныш керек экен. Ушул тил менен жашап, ушул тил менен өтөт экенбиз бул дүйнөдөн. Биз да ушул тилде, ушул акындардын чыгармаларынан, ушулардын жашы ырларынан дайым ушу азыктанып, ошолордон жашоого көп нерселерди алып калабыз. Тажын кылабыз дагы бир жолу рахмат айтам. Мен куруп келбей, ушул Айжан деген эжекем бар, акын кызым. Мен сыйлаган. Ошонун эки куплетин жаттап келишим керек эле, кесересиз жаттап. Мен киммин? Мен кыргызмын, уул кызды өстүргөн, кыргыз тилин бийик көргөн чет тилден. Тилибизди эне сүтү оозантып, эзелтеден өчпөс тилден деп билген. Тарыхта ким, тамырың ким, тегин ким, таржымалың, так айтамын элим ким, элим кыргыз, тилим кыргыз жан салам. Бүт ааламга кыргыздыгым билинсин. Бүт ааламга кыргыздыгым билинсин. Айжан, мамаса да көңүлчө айтып койду. Мундус коомунун атынан биз алган сыйлыктарыңар куттуу болсун. Аябай кубанычта бул жерде мугалимдер, акындар, жазуучуларга көп сиздердин сыймыктарына отурабыз. Биз ойлоп жүрөт элек да, биз тилди сактап калат экенбиз. Анан балабызга беребиз. Бирок бул жерде туулуу өскөн балабыз кантип сактап калат деген суроого мына Бакытбек Шериевич жооп берип, ушу биз сизди колдойбуз. Биздин колдоо шотуңузга котордук. Постоянно колдоо менен ушу биз Мундус коому ушу тилди жоготпош үчүн, анан үрп адатты жоготпош үчүн, ыркеселерди, анан спорт, кыргыздын спортторун жоготпош үчүн аябай көңүл буруп катуу аракет кылып атабыз. Азыр ушу Московский ипподромдон туура келейтам, кеч калып калбайын, калып калайын деп 4:30 болду деп түтүнүп пробкада туруп. Воскресенье күнү пробный Московский ипподромго аттарды жылдырганга саат 2-де пробный көкбөр ойнойбуз. Анан бул жерде баягы немени көкбөр боюнча кичине айтпесем казактар тартышып калды го. Көкбөрүнү көкбар деп тайгазанды алып салышып, анан дагы Өзбекстанда чемпионат Азия чемпионат мира болуп атат. Ошого келгенде кандай ойнойбуз деген болуп калды да. Ошогуну Кыргызстанда эмес, Россиядагы Сибирдеги федерация менен Московский облус федерациядагылардын голусу менен Куда каласа Ташкентте дагы Тайгазан менен ойноо чечилип атат.
Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, баардыгыңыздарды ошол бүгүнкү тил майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн сыйлык алган баарыңыздарды куттуктайм. Бул дагы сиздердин мээнетиңиздер, ишиңиздердин жыйынтыгы деп билем. Ушундай кечелерди уюштурган Багыт байгеге чоң рахмат айтабыз. Сиздин ишиңизде ийгилик, ден соолук, жакшылыктар көп болсун. Мен көп сүйлөбөйм. Улуттун жүзүн ачкан эне тил, тарыхында сактап келген эне тил, эне тилде таза эркин сүйлөшпөстөн кордогон сүйт кыргыздарым эмнегедир. Кербезденип кызматкериң стол кагат, колун жаңсап ал өзүнчө орусчалап, кыргыз жерде кыргыз тили алсыз болуп, турган сыйт өгөй уулгай көзүн жаштап, жумушчу кагаздарын бүт орусча, кору болушту билбегени ортомчуга, өз жеринде өз ойлорун айта алышпай, кыйналышты канча кыргыз дудуктарча. Келгиле намыстанып ойгонолу, улуттун келечегин ойлонолу, эне тилге доо кетирип кордогонду ушул күндөн чекит коюп токтотолу. Кыргызым намыс арыды бойготолу. Балдар биздин келечегибиз деп атайын өзлөрүнүн сабактарын таштап коюп, кыргыз тил майрамына катышканы, куттуктаганы мектеп окуучулары келип отурат. Сиздердин кол жабыңыздар менен алдыңызга чакырып алам. Жалыны бей чыккан кыргыздар.
аткаруучу, тарыхчы, санжырачы, эл агартуунун мыктысы, конкурс фестивалдардын лауреаты, эл аралык фестивалдардын дипломаты, кеңешчи, ордендин ээси Матисак Токтосунов агайды чакырабыз. Сиздерди куттуктоо үчүн атайын Жеңишбек агай. Урматтуу кыргыз халкы, урматтуу агайын туугандар, баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм, ошондой эле белеңиздер менен куттуктайм. Дайым ушул элдин алдында, башка улуттардын алдында жүзүңүздөр жарык болуп жүрүңүздөр. Элдин өзүсүн эмен багындай сөзү Тагамбек Абдиевки, музыкасы Матисак Токтосунов. Kuyumlardan atlama, kuyumcu, kuyumların atlama, kırmızı eli, gelecekte gelmeli, kırmızı ceri, kırmızı saklama, kırmızı eli, gelecekte gelmeli, kırmızı ceri, kırmızı saklama. Elmalar ve üzümü, çarçılar, bir de olsun üzümü, geçecek aham, kozan karıdan ötsene, kap, kalmay elli gülümü, geçecek aham, kozan karıdan ötsene, kap, kalmay elli gülümü. Kız eli, aşkı dağlay belli, kız eli, bastı kıyım cenneti, o şemsine, yönettiğin unutmay, saklar geldi, ağla dolu cenneti, o şemsine, yönettiğin unutmay, saklar geldi, ağla dolu cenneti. Çürük duran kanında emin sözüm, kanlı çürük sarpay ayda düzüm, yeni dilde oynamak eraları, senin gülün bağımday kırgız elin, öz kılayın türkürek kırgız dilin, üstün elin bağımday kırgız elin, öz kılayın türkürek kırgız dilin. Rüstün gelin bağında. Бүгүнкү эл аралык эне тил күнүнө катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эне тилибизди ардайым бар болсун, сактайлы, сыйлык алгандар сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Ушу талап түзө жүрөбүз, жакшы эмгектенип, тилибизди унутпай дегендей, жакшы кызматыбызды кыла берели. Алыстагы ата журтубуздагы урук туугандарыбыз баардыгы аман эсен болсун. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таала ушул кыргыз эли, кыргыз жери дайыма өзүн сактар. Ушу биздин жерибизде дайым молчулук, токчулук болсун. Асманыбыз ачык болсун. Заманыбыз тынч болсун. Чыгармачылык адамдардын кандай алдына жакшы максат тилеп койсо,
ошо максат тилектерине өзүм жап келем. Аллах Таала ушу кыргыз тилин көкөнөт, ушу кыргыз тилин байыт, ушу кыргыз тилин шейтаныкалыктар окуй турган деңгээлге жеткир. Аллах Таала ушу кыргыз тилди сүйгөндөргө, ушу кыргыз тилди бартагандарга барына бакыт талай бер. Амин.